Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынын эң жакшы престижный району болуп эсептелген Ак-Телек тарапта жайгашкан шаарга караган Ак-Бура 3 жаңы конушунан сатыла турган 2 кабаттуу сонун үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Келип эле жашай турган үйлөрдүн бири, жери 4 соток, кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, канализация бардыгы бул жерде бар, билесиздер. Жүрүңүздөр, эми келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн, анан келип үй жөнүндө шашылбай маалымат берейин. Мен турган жер туугандар бул Ак-Телек тарапта турам. Мамыров көчөсүнүн бою. Мындай жылканда Ак-Бура 3 жаңы конушунун кире беришинде турам туугандар. Келүү жолун кыска нуска түшүндүрөйүн. Ак-Телектин круговойунан кирпичный тарапка 500 метр жүргөнүңүздөрдө мына жакта заправканы көрө аласыздар. Партнер мед. Ошонун бет маңдайындагы мына мен турган көчөгө кирип, сиздер 200 метр жүрүп барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү караңыздар. Зыңкыйып 2 кабаттуу өтө чоң болуп турат. Анан жанагы чоң жолго деле 200 метр гана чыгат экен. Жолдор деле асфальт уже башталып атат. Ушу бир айдын ичинде бүтүп калса, Кудай буйруса, кыйла көркүнө келип сонун болуп калат. Негизи эми бул Ак-Бура 3 жаңы конуш Ак-Телекке карайт, шаарга карайт дегендей. Үйдүн жери 4 соток. Граница ушул жерден башталат. Забор, варата, забор, кошунасынын варатасына чейин барып такалат. Жери 4 соток, кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар экен. Үй неге сатылып атат деп барыңыздарга эле кызык. Мен билесиздер болгондой ээсинен сурап айтып берем. Бул жерде ээлери 10 жылдан бери Россияда жумуш кылат экен. Ошол жака көнүшүп, уже ошол жактан үй алып алыптыр. Анан бул үй ошо 9 жылдан бери пустой турат экен. Өздөрү үчүн деп салган экен, бирок ремонттору дагы сонун. Ошол туугандар, бош турганына байланыштуу эле үйдү сатка коюткан учуру. Жүрүңүздөр, үйгө кирип, кеңири шашылбай маалымат берейин. Үйдүн ичине дагы кирип келдим туугандар. Так, бул жакта забор, варата ачып кирип келе бересиздер. Үйдүн алды кеңири короосу. 3-4 машина кеңири эле батат. Ограждение болгон забор менен. Бул жака кирсеңиздер, ажаткана, навес, анан оң тарапта санузели плюс 2 бөлмөлүү времянкасы бар экен. Кирип эле оңго бурулсаңыздар, бул жакта 2 кабаттуу чоң үйү 6 бөлмөдөн турат. Мына сырткы фасадтарын көрүп атасыздар. Жакшынакай экен. Кудай буйруса келип эле жашай бере турган үйлөрдүн бири. Мына үйдүн эле алдын брусчатка бастырып койсоңуздар, үй кыйла көркүнө келет туугандар. Ушундай. Так. Газ бар, суу бар, канализация, свет бардыгы бар туугандар. Кыжылат болбоңуздар. Азыр биринчи эми ушул чоң үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып короосун дагы көргөзөм. Так. Туугандар, бул ошондо кире бериши. Мына дагы бир бөлмөсү бул жак. Мына караңыздар. Бул жак болсо санузели. Форчкалары бар, бирок толук бүтө элек экен. Кийин өзүңүздөр бүт көрүп аласыздар, Кудай буйруса. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Келип көрүп кетесиздер, Кудай буйруса. Так, дагы бир бөлмө. Бул жактан чыгабыз. Мына туугандар. Эми лестница менен жүрүңүздөр, экинчи кабатка дагы чыгайлы. Ал жакта дагы ошо 3 бөлмөсү бар экен. Мындай сыйрылып, тытылып, сынып кеткен жерлер жок. Үй жакшы эле бойдон турат. Эч ким жашабаганы билинип эле турат, мындай айтканда. Экинчи этаждын биринчи бөлмөсү. Бул жака кирсеңиздер, дагы бир бөлмө. Менимче бир детский окшойт. Холдору да кеңири экен, Так, бул экинчи кабаттын конок бөлмөсү. Ушундай. 2 кабаттуу үйүн көргөзүп бердим. Эми жүрүңүздөр, сырт тарапка чыгайлы. Колдон келишинче 2 кабаттуу чоң үй жөнүндө маалымат бердим. Ушул жерден сонун болуп көрүнөт экен.
Эми короосу азыр бир эле көчөт бар экен, койгон келерсиз. Ушундай чоңоюп кылган учуру. Бул жак болсо сыртка жаткана, ар жагы навес, очок, самор, тандыр, баардыгын ошол жака кылсаңыздар болот. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт баардык тарапка ошол үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин баардыгы жакын, маршруттук каттамдары бар. Так, эми времянка. Киргенде ушундай биринчи бөлмөсү, печкасы бар. Бул жака жүрүп келсеңиздер, экинчи бөлмөсү, мынакта духовкасы бар экен. Да, эмне маалымат туугандар? Болду. Бул жакта жана самор, үчөчөк ушул жакта экен туугандар, адашып алыпмын. Сырт тарапка башка нерселерди кое бересиздер. Отункана, көмүркана. Бул ошол времянканын санузелі. Душ бардыгы мына оң тарапта. Так, ушундай. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Менимче эми нагача эле сатса керек, себеп дегенде ээлери Россияда экен, жумуш кылат экен, ошол жакта үй алып отурташып калыптыр. Ошол себептен бул үйдү сатып аткан учуру. Туугандар, эми үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $160,000 бааланды. Анан кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып, сүйлөшүп, содулашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик. $160,000, анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Барыңыздарга ийгилик.